Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолук иштер? Мен кайрадан Закучмен сиздерге бул спортсмендер жөнүндө айтып кетейин. Өткөндө кыргыз эл сурандым эле ушул жөнүндө кандай карайсың депчи. Өткөндө Дмитрий Бивол боюнча Бытырбиев менен болбодубу? Мушташычы. Андан кийин тиги Мыктыбек Оралбай уулу уда спортсмендер биринин артынан бири эле жайнап баштады го. Жаңы утуп келгендер, утургандар эми бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт дейт. Жыгылаң киши күрөшкө тойбойт деген сөз бар го. Канча көк жал болуп, канча кыйын болсоң да кыйыны бар деген сөз бар го. Тренерден да зависит этет дейт. Негизи илгертен ушундай сөз бар да. Булар көчөдө мушташкандан айырмасы жок болуп калыптыр го, айырмасы жок болуптур. Рингден канчалаганга чейин мушташкан болбойт да негизи. Ар жактагылар карап турат элдин баары. Аларга кызык да. А бул канча деген ден соолуктун баарын өлтүрүп атыптыр го. Анан берки судьясын да бир шустрый судьялардан койбойбу? Эптеп эле карап турат жалдырап. Канчалаганга чейин кылбай, утурганда да кол чабышпай мен уттурдум же уткан жокмун депчи. Жакшы эле тиги атаандашы Бытырбиевди жакшы эле утуп келатып, анан тиги Бивол экөө жакшы эле ничья болуп келаткан, аягында утту деп ойлодугон го да тиги тренерлери беттен өбөйдү го. Сүйүнүп кетип мен уттум го деп ойлогон да. Тиги Мыктыбек деле ушинтип мен уттум деп ойлогон да. Тиги жанындагы тренерлер да сүйүнүп кетти аябай. Өзү өйдө чыга калды да сүйүнүп. Эрте сүйүнбөш керек экен да. Сүйүнгөн тиги ушул жерден адамдар сынап билгизип коет экен да. Ошон үчүн Федор Емельянко окшоп чыккандан кийин серьезный мактанбай туруп, мактанбай чыгып кетиш керек экен да. Утсаң дагы, утпасаң дагычы. Анан могу судьялар которуп жакшылап көңүл бурса жакшы болмок да, ушул спортту аябай уюштуруп аткан адамдарчы дүйнө жүзүндөгү. Канча деген миллион доллар, канча деген миң долларларга, 100.000 долларга чейин ушу эсептешип контракт менен иштешет экен булар, Анан кийин акча деген эмне менен кылбайт? Биринчи орунда билесиңер, ден соолук кымбат, анан көңүл кымбат, убакыт кымбат дейт. Силерге алтын кымбатпы же акча кымбатпы же ден соолук кымбатпы айткылачы? Ден соолук кымбат туурабы? Ден соолук эчтеке жарабай калса эчтеке жарабай каласың дегендей. Өткөн ак жолдун сөзү бар го. Бутум бир жылдай болбой калганда мен уже үмүтүмдү үзүп койдум, болбой калдым го, спортто чыштайм деп ойлоп калгам дейт да. Бирок улантты да, айыкты дейт. Айсулуу Тыныбекова деле антип эле тизесинен мындай сынган боюнча барыптыр баягы олимпик чемпионгочу. Мээрим Жуманазарова да ада буту сынып, ада жаратар болгон бир жылдары, 22-жылдары. Биз жакта келип Жыргалбекке салдырып кеткен да, сындашка келип. Казакстанга барарынасындачы. Анан бул айтып кетейин дедим, бул Алмагүл Жорбекова дейт. Алайдан чыккан турбайбы, жаш кыз, 18 жашта. Ада кыйын кыз экен, утуп атат. Көп кыздардын баарын талкуулап, тиги Валентина Шевченкодан айырмасы жок экен. Молодец, ошонун жолун жолдой турган кыз экен да. Негизи Руслан Аббасовдой болду да, кыйын болуп чыгам десеңер, дүйнөнү сапырам десеңер, ал Европанын чемпиону болгон убагында. Ошо Руслан Аббасов сыяктуу кыйындар чыга берсин, дүйнөнү сапырып, Европанын чемпиону болгондой ошолордун жолун жолдоп дегендей. Анан кийин бул спортсмендерге ушу айтып кетейин дедим. Ден соолук кымбат, главное жакшылап даярдангыла имкиге бара турган спортуңаргачы, имки боюңарга бара турганда жакшылап дайындап, башыңарды иштетип, кыймыл аракетти байкап, атаандашыңдын буту колун, көзүң кара деген сөз бар го. Шамдак элең башың иштетип, аябай катуу жанчыганга чейин, болду чейин жантып салышат экен, бой без правилдачы көбүнчө. Анан ден соолук кымбат да, ушу ден соолукту сактагыла. Мен да спорт түшүнгөн үчүн айтып берип атам ушул баштан өткөн окуяларды. Айылдан деле баягы өзүмдүн рекордторумду кылганда деле туура эмес кылсаң талкалайсың бүт жериңде. Туура кылсаң, ыгын билсең, эчтеке ал ден соолугуң бузулбай эле жүрө берет дегендей. Спортто деле ошондой да. Ошон үчүн бул Мыктыбек башты Дмитрий Бивол, Мыктыбек башты жерге салбагыла, өйдө көтөрүлө башты. Дагы келечегиңер алдыда дагы күтүп атат жакшы бойлор. Көп миллионер болосуңар, көп бойлор утасыңар дегендей. Дүйнөнү сапырып Кыргызстанга таанытасыңар, кызыл желекти желбиретипчи. Анан кийин ошо главный судьялардан зависит этет да, анан өздөрүнөн да зависит этет, уттуруп аткандар. Негизи утканда бул судьялар өздөрүн тартып койду, байкабадымбы? Жакшы эле сүйүнгөн уттум деп. Мыктыбектин бери карап оң жакта карап калды да, эмнеге менин колум көтөрбөй койду бийикке депчи. Бивол дагы түшүнбөй калды. Кандайча мен бийикке колум көтөрбөй тиги утуп кетти. Бирок эмнеге жакшы эле утуп келатып, эмне очко жагынан да утуп кеткенди көрсө буякчы. Анан спортсмендин баарын айтып атам, ушу ийгилик главный. Руслан Аббасовдой болуп, Чүй областынан чыккан Руслан Аббасов билесиңер да. Жолун жолдоп титретип бергиле, бокс жагынан, кикбокс жагынан чыккандарчы. ММАден чыккандар Федор Емельянкодай боло бергиле дегендей. Күрөштөн чыккандар болсо, греко-римскийден чыккандар болсо, тиги Канат Бегалиевдин жолун жолдой бергиле, Вольниктен чыксаңар Айсулуу Тыныбекованын жолун жолдой бергиле деген сөз бар го. Кыздарды айтып атам да. Анан кийин баарыңыздарга ысык салам, мен чын жүрөгүмөн ушу баарыңарды куттуктап кетейин дедим. Кут болсун, утсаңар да, уттурсаңар да, утсаңар да, бир Аллах чечет деген ал нерсенин баарын. Кудай билип турат, көрүп турат. Ошон үчүн ден соолукту сактагыла, уктанабы? Давайте мен Закучмен жолукканча.